Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев катуу тиричилик калдыктарынан электр энергиясын өндүрүүчү заводко барып, курулуш менен таанышып чыкты. Бишкектин четинде таштанды полигону бар экени баарын эле маалым. Эми ошол тоодой болуп акыр чикир үйүлгөн жерге катуу тиричилик калдыктарынан электр энергиясын өндүрүүчү завод курулууда. От казан турчу жайга дагы оборудованияларды акырындап коюп баштады. Ол мынакей бардоо цвет болуп турбайбы? Ошол уже котелдун составляющий оборудованиялары акырындап орнотуп атышат. Бул жакта дагы мынакей кирпичтердин баарын орнотуп, ичинде дагы рабочийлер иштеп атат да. Азыркы тапта тактасам 280 жумушчу иштеп атат бул жакта. Электр жарыгы таштандыны утилдештирүүнүн негизинде өндүрүлөт. Ноябрь айында алгачкы ирет электр энергиясы алынат. Декабрь менен толук ишке кирет. Завод 4 бөлүктөн турат. Андан чыккан зыяндуу заттардын абага тарабашы үчүн 60 метрлик чипка коюлууда. Натыйжада буу генераторунан электр энергиясы алынып, экологияга терс таасир этпейт. Адистердин айтымында бул долбоор Борбор Азия аймагы үчүн үлгү болот. Экотехникалык заводдо күнүнө 1000 тонна таштанды кайра иштетилет. Бара-бара өндүрүш кубаттуулугун жогорулатып, 3000 тонна таштандыны кайра иштетүү пландалууда. Жада калса, заводдон чыккан күлдү кайра иштетүү да каралууда. Тагыраагы күйгүзүүдөн чыккан калдык, күлдөн курулуш материалдары алынат. Ошентип, айлана чөйрөдө таштанды топтолбой, толугу менен жок кылынат. Белгилей кетсек, таштандыны кайра иштетип, электр кубатын алган мындай ири ишкана Борбор Азияда биринчилерден болуп курулуп жатат. Эскерте кетсек, Бишкектен күнүнө 1000–1200 тонна таштанды чыгат. Полигондогу азыркы акыр чикир толугу менен рекультивацияланып, ордуна бактарак отургузулат.